Каланы түндөн бери жааган кар басты, жолдордо муз тоңуп, тротуарларда тайгактык орун албаш үчүн милдеттенме жүктөлгөн 4 ишкана таң эртеден бери иштеп жаткан тасмалар социалдык тармактарга жарыяланды. Шаардагы негизги көпүрөлөр жана көчөлөрүнүн 82 чакырымына жооптуу ош тазалык ишканасынын кызматкерлеринин түйшүгү жеңил. Кала кызматына зарыл болуп 4 мезгилден жарамдуу 4 техника 5 аялдын шаардын казынасынын эсебинен алынган. Асфальтка суу чачып шыпырса, кышкысын атайын жабдыктар алмашып, карды күрөп, кум туз чачып жаткан кезде. Азыр дөңсөлөрү көп тайгактык катталган Амир Темир аймагынын негизги жолу баштан аяк сүрдүрүлүп, кум аралашкан туз чачылды. Техникаларды бүгүн биринчи жол жумушка чыгардык. Чындыгында мындай бир эле тазалык ишканасы үчүн эмес, жолдордо дагы тегиз чачылып, жолдор тегиз эриткен. Ошондой дагы байкалды. Чындыгында ар кыш мезгилинде эле тазалык ишканасына көп доматтар коюлат. Себеби бир эле тазалык ишканасы тазалайт деген элде түшүнүк пайда болуп калган. Тазаланбаган жерде бизге берет. Бизге өзүгө бөлүнгөн убакыт толугу менен биз тазалап бүттүк. Жылда биз эң эрте чыгабыз. Себеби көчө шыпырганыбызда 5те чыккандыктан жумушчуларыбыз эрте убагында чыгып үйрөнүп калган. Эрте өз убагында чыгып биз тазалап болдук. Бизге эч кандай жалпы түшкөн жок. Анан көпчүлүгү мына тротуар жөнүндө айтып кетсем, тротуарлардагы тазалык тазалайт деп бизге домат кое беришет. Тротуарлардагы ар бир ишкана өзүнө бөлүнгөн территориясын өзү тазалаш керек. Карды тазалоо жумуштары түнкү саат 2де башталганы белгиленген болчу. Бул аралыкта жолдорго 18 тонна техникалык туз, 6 тонна кум себилген. Ош тазалык ишканасынын кышкысын тейлөө үчүн Акбура дарыясынын оң тарабы, айтсак Масалиев, Салиева, Тилеке Батыр, Аскар Шакиров, Абдыкадырова жана Алишер Наваи көчөлөрүндөгү көпүрөлөр жумушчулары нөмөт менен жолдордун кардан тазаланышын тескеп турат. Кышка даярдык катары 58 тонна техникалык туз, 20 тонна кумдун кору бар. Жолберсбек мырза алгачкы жолу күрөксүз кошумча кызматкерлерсиз жаңы техника менен жол тазалады. Бул мезгилге чейин портер унааларына кум аралашма туз салып, атайын жумушчулар колдоо күрөксүз чачып келген. Техниканын ыңгайлуулугунан аз убакыт ичинде иш илгерилеп, көңүлү жылыганын айдоочу айтат. Портерде чаччу элек, мурун 2 грузчик менен, азыр эми өзүм жалгыз эле чачып атам. Бул техникалардын жакшы жери 4 мезгил тең кызмат кылат. Жайында суу себет, шыпырат. Кышында туз себет, алды кар сүрөт. Өзгөчөлүктөрү ушул. Бир эле адам аткарып калды. Бир адам аткарып, 3 адамдын ишин бир эле адам аткарып калды. Өзүм жалгыз эле. Ачып коюп, себеп көтөрөт экенсин, жакшы экен. Тазалоо жоопкерчилигин мойнуна алган каланын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты Курманжандатка Лелин жана Борбордук аянтты таң эрте тазалаганын ишкана социалдык баракчасына жайгаштырган. 5 техника тартылганын, ал үчүн 6 тонна кум, 6 тонна туз жолго себилип, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу каралганы маалымдалды. Бирок негизги көчөлөрдө кар жакшы сүрүлбөгөн жагдайлар айтылган. Негизинен кечеги күндө жааган карга биздин ишкана даяр болчу. Буга чейин ишканага туз, кум бардыгы даярдалган. Түндө саат 12ден баштап 3 техникабыз менен жолдорго кумдарды, туздарды чачты. Жалпы түнү менен 6 тонна кум, 6 тонна туз чачылды. Кээ бир жарандарга кайрылабыз, анча-мынча кичинекей жолдорго кире албай калышы мүмкүн, бирок биринчи карда бирок основной жолдорду жана эл көп басуучу жолдордун бардыгын сүрүп жетишкенге аракет кылды. Каланын тазалыгы жана экологиясы жашоочулардан көз каранды, жөө адамдар өтүүчү тротуарларды ар бир мекеме өзүнүн айланасын тазалоосу керек. Ауа райынын кескин өзгөрүүсү 22 ноябрга чейин уланары кабарланган, айдоочулар жолдун кооптуулугунан эрежени сактоосу зарыл. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.